Assalamu алейкум, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн сиздерге өтө даамдуу сонун бир салаттын рецептин бөлүшө кетейин. Бул салатты даярдоо жолунда эң биринчи фунчозаны же болбосо ашлямфу үстүнө кайнак суудан коюп, жарым саатка үстүн дымдап жаап бышырып алабыз, же болбосо отко 10-15 минутта бышырып алсаңыздар болот. Андан кийин кызып турган майга этти жана майдалап тууралган чеснокту кошуп жакшылап кууруйбуз. Андан соң татымына жараша туз, кызыл таттуу паприка жана соевый соустан кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып кууруп алабыз. Кууруп алдык. Эми кайнап турган суудан аз өлчөмдө куюп, үстүн жаап, этибиз даяр болгучакты оттун түбүн пасайтып коюп коебуз. Эми бизде кызыл болгарды узунча этип туурап алабыз. Эми даяр болуп калган эттин үстүнө кызыл тууралган болгарыбызды салып, 1-2 минутта чала кууруп алабыз. Мынакей биздин эт менен болгар кошулган салмабыз даяр болду. Отту өчүрүп коюп коебуз бир чекеге. Эми бизде помидорду дагы дал ошондой кызыл болгардай кылып узунча этип туурап алабыз. Андан кийин бизде бадыран кошулат. Баарын туурап, баарын дайындап алдык. Эми салатыбызды чогултабыз. Бул салат өтө сонун, өтө даамдуу. Конок тоскондо дагы же болбосо күнүмдүк оз ачарга, күнүмдүк жашоодо деле бат-баттан жасап жеп турсаңыздар болот. Видеону соңуна чейин караганыңыздарга чоң рахмат. Видео жакса лайк басып, комментарий жаза кетиңиздер. Эмдиги көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр, сиздерге дагы жагат деген ойдомун. Каналыма жазы элек болсоңуздар жазылып кетиңиздер. Алдыда дагы сонун рецепттер менен бөлүшөмүн буюрса.